3-4 gün murda kaza başladı. Kaza başladı. Elder 3-4 gün murda ile bildi de bunu. Bildi. Çeçim kaçan kabul alıngan bunu ötküzüp beriş? Çeçimdi men kaçan kabul alganını bilmem. Mamlaket sizde dokument yok kolumda. Mende dokument ofisialni yok. Ofisial kolumuzda dokument yok. Sizde de bilmeydik esta bu yer berildi berilmedi. Yok kimge? Özbekistan'a. Yok berildi berilgenini hazır mamlaketli kam seçecek. Yok şöyle deyim, kolunuzda dokument yok. Men kolumda dokument yok. Anda mına urmatı tuğanlar, aile hökümetin kolunda hiç kere dokument yok. Berilgenlik boyunca. Bizden mamlaketten bu kişiye jergilikli birliktin başçısı katarı hiç kanday kağıt kelgen emes. Demek bu yerde biz hiç kime beribeymiz. Bu yerge dokument alıp gelip kolumuza korsötsün. Mına dokument dep turup. Dokumentin köröylü biz. Kim kol koygon? Qaysı aile hökümet, qaysı hakim, qaysı gubernator, qaysı minister, qaysı premier kol koygon? Köröylü anan biz süйлöşöbüz. Anan azırınça mına urmatlı bizde aile hökümet aytıp otat. Men kolumda dokument yok dep otat. Turabı? Tura. Boldu. Ал эми район башчысы жергиликтүүлөр айткан аймак Өзбекстандын мыйзамдуу жер экенин билдирди. Теманы кабарчы узулантат. Мынакы Кыргызстандын 150 гектар жеринин мына Өзбекстан келип, арык казып ташып алды. Жогорудагы видео тасма Сузак районунун Өзбекстан менен чектеш Акмечит айылында тартылган. Элдин нараазычылыгынан кийин тургундар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугушуп жаңы эле тарап кетишкен экен. Алардын айрымдарын жолдо кезиктирип кепке тарттык. Biz kança жолу барып айттык постко. Келип чечип, биз Кыргызстан жака чечилбеди, Өзбекстан жака чечилип, азыр Өзбекстан жака болду. Kim kocayın, kim kol koy bergen desek aytmayın. Jogordan Bişkek'ten çeçil. Bişkek'ten de beni yer bilmeyet de, daha yoldu bilmeyet ki mayırga kegen. Hazır hakim geldi, neme geldi, gubernator geldi. Var bir oşoluk nemege, Özbekistan'da çeçildi. Жергиликтүү жашоочулардын дагы бири Эрмамат Абдиев Өзбекстанга өтүп кеткен аймакта эккен шалысы калып кетип, 50 000 сом чыгымга тартканын айтууда. Ал сыяктуу дарыянын жээгин өздөштүрүп, ири суммада акча сарптагандар бир топ эле. Буларды Өзбекстандын границасынын аркы бетте турат. Булар басмалдап кирип алып. Кандай бизде бу чече турган адамдар барбы жокпу? Кесе келип эле коркутат. Болду чыкпагын үйдөн, отур үйдө деп. Балдарга жегизбей, ичирбей, кийдирбей, өзү жүрүшү ушу болсо, тракторду 50 сомдон сотууга иштетебиз. Бу тракторчулар ham кредитке трактор алган 82'lerde. Буларды ham туура түшүнүш керек да. Бүгүн келип, болду өттү Өзбекстанга, өткөнүң өзүң жооп бересиң башың менен деп кетти. Аким бардык ошо. Жегиниңер ошондокто калат болду деппи? Ооба. O boş yer деп 25 жылдан бери болду. Мен да былтыр 2 жыл болду. 200 000 кредит алып жер кылдым. Жерди былтыр ен жасаганда мана быйыл эгет экенмин десем, шо ойда мана Өзбекстанга кетти. Жок. Неген боюнча бул пулну берсин болсо. Жок, ошону заранее айттым, же заранее бирөө келип бизге айткан жок да. Быйылгы жылда келип Өзбекстанга өттү деп мына келишип атат. Өзбекстан солдаттары. Эл бу менен барбыр тынбайт. Эл тынбайт. Эл барбыр жер үчүн күрөшөт. Сузак районунун акими болсо, жергиликтүүлөр айтып жаткан дарыянын жээги 2001 жылдан бери эле Өзбекстанга тиешелүү жер болгонун маалымдады. Ошондой эле кошуна өлкөгө ак мечиттиктерге тиешелүү үлүш жерлердин 1 сотук жери дагы өтпөгөндүгүн айтып, буларды кошумчалады. Биздин сайдындыгы менен пайдаланып келгендер бүгүнкү күндө ошол чекиттерди койгондо биздин жер өтүп кетти деген түшүнүктүү болуп атат. Бирок андай эмес, ал жер илгертен Өзбекстан территориясы болгону чек араны линиялары коюлган эмес. Бүгүн коюлду, бир жума болуп калды. Айыл өкмөттүн адистери эч кимге ал жерде жер участок берген эмес, эч кимдин дагы жер үлүштөрү да өткөн жок. Бизде госрегистрдин маалыматы боюнча ал жер сайдын угундагы жер болгон. Ал эми эгин айдап чыгым тарткан дыйкандар дээрлик 30 жылдан бери жергиликтүү бийлик аларга эгин Экчүү дарыянын жээги Өзбекстанга тиешелүү экенин эскертишпегенин айтышууда. Район башчысы болсо жагдайга дыйкандардын өзүн күнөөлөдү. Эң негизи ар бир инсан жер эгерде жерди пайдаланарда ошонун жерди мыйзамдуу укук берүүчү адамдар бар. Ошолорго кайрылып, ал Карадар айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысы анын жер адистерине барып, ошол жерди пайдаланууга уруксат алыш керек. Бүгүнкү күндө ал жер нейтральный поле болуп тургандыгына байланыштуу Карадар айыл өкмөтү эч кандай эч кимге арендага берген эмес. Бүгүн биз чек араны тактаганда, ал жердеги чек ара тактаган госкадастр келип казыктарды сайганда, бир топ жерлерибиз эгилүү эгип аткан мезгилдерде ошол Өзбекстандын границасы экени аныкталды.
Канткен күндө да Кара Дарыя айыл аймагынын Ак Мечит айылынын жашоочулары каражат сарптап шалысын эгип алган. Эми өкмөт эч болбосо түшүмдү жыйнап алууга жардам берсе деп турушат. Ошол жерде эгин айдаган адамдарга ал жерге күзүндө биз мал жайчы элек дейт, ошолордун баарына түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Мындан кийин ошол казып кагылган линиядан нары өтпөңүздөр. Бул жак Өзбекстандын тийиштүү территориясы экен. Ошондуктан ал жак боюнча маселе козгобоңуздар деп түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Эми алардын ою боюнча ошол күзгө чейин ушу шалыны жыйнап алсак деген ойду айтып атышат. Ал эми Мамат Салтаков өз сөзүндө айтып кетти. Алар менен чогуу биз да линияны тарталы, эки границаны коелу, ошондон кийин бул жер так чечилсин. Ага чейин ошо биз дагы тийиштүү деңгээлде границаны коюп берүү боюнча маселени коелу деди. Бул багытта мен ойлойм иш жүрөт. Белгилей кетсек, Судак району Өзбекстан менен 67 чакырымга чейин чектешип турат. Бүгүнкү күнгө чейин анын баары такталып, талаштуу аймак калган эмес. Бирок такталган аймактарда дагы чек ара тосмолорунун орнотулбашы бир топ түшүнбөстүктөргө себеп болуп келүүдө. Бексултан Жаныбек уулу, Тынычбек Тоолдаев, Сузак району.